Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин графикасын жана алтын форекс базар менен крипто базардын графикасын анализ кылабыз. Эң биринчи эле бүгүн форекс базары ачык. Форекс анан алтынды анализ кыла кетелик. Так, биткоиндики 112.215, буда слом структура болуп, мынакей өз үстүндө көрүп турабыз. Тренд менен келаткан слом структура болгон, кара ретест, андан кийин ылдыйга түшүп кеткен мощный продажа болгон. Значит, американский биржада негатив менен ачылган. Же болбосо мен айткандай эле баягы 23-24 чыга турган важный күчтүү индекстер бар. По идее биток ошо индекстер чыгса, ошого чейин астына чейин продажа болсо, анда биздики 108-теги ликвидди алганга барышы мүмкүнбүз. Примерно 108-те ликвид мынакей 107 болуп эсептенет экен. Мынакей 107, 302 болуп. Азыр биз бул жерде 4 саат графика менен караганда проторговка кылышы мүмкүнбүз. Значит, проторговка болсо бизге ылдыйга продажага точка ход караштырсак болот деген ойдомун. Азыр мен бул жерден мындай караганда, бул жерде үстүндө имбаланс зонасы жана бул жерде чоң имбаланс зонасы бар. Мынакей муну 4 саат бир күндүк графика менен караганда мынакей көрүнөт, өз үстүндө көрүп турган чоң имбаланс. Бул имбаланс менен жылдырсак мынакей чоң болуп көрүнөт. Так что азырынчараак 2 саат графика менен караганда азыр бизде американский сессия ачылган болуш керек. Мынакей нью-йоркский сессияда Азияда продажа, уже нью-йоркский сессия Азиянын ликвидин алганга баратат. Азиянын ликвиди примерно бул азияльский ликвид. Так, азияльский ликвид 111 миң болуп эсептелип калат. Примерно 111.469. Бул ликвидти алгандан кийин бир аз өйдөгө отскок болуп, кара эле ылдыйга продажа күтүлүшү мүмкүн. Карап турабыз, аны эстен чыгарбай. Так, эми битоктун азыр бул ылдыйга чейин продажа кылып кетип баратат. Анда меники точка ход примерно 108 тараптардан издеп баштайм. Мынакей самый главный покупка зонасы менин оюмча. Битокто карап турабыз. Бул 2 саат графика. Азыр бизде азияльский сессия ачык. Азияльский сессия Лондон и Нью-Йорктун сессиясы ачык. Алмаштырып алдым. Нью-Йорктун сессиясы ачык. Эң биринчи биз азыр эң чоң азияльский сессиянын ликвидин алышын күтүш керек. Бирок примерно мындай караганда бул жерде Нью-Йорк, Лондондун сессиясы алынган көрүнүп турат. Мынакей лондонский сессия ликвид алынган, эми азияльский сессиянын ликвиди калды. Аны алгандан кийин примерно биздики 108ге чейин түшүү күтүлүп жатамын. Как раз мен ошол уровеньден чоң разворот покупкасын караштырып жатам, өйдөгө отскоку. Муну бир күндүк графика менен карап коелук. Так, бара турган зонасы жери. Эгер биз түшсөк, примерно проторговканын орузу 107-104 болуп эсептелип калынат, примерно менин оюмча. Так что карап турабыз биткоинди, кыймылдарын кандай болуп атат. Бирок бизде ылдыйга кеткен четкий тренд бар. Мен аны айтам деп унутуп коюптурмун көптөн бери. Мынакей ылдыңкы болбосо ылдыңкы уровень. Значит, биздики бара турган зона отскок уже бизден трендтен направление кылып, кайра өйдөгө жөнөшү мүмкүнбүз. Будан деле слом структура болуш керек. По идее, слом структура болгондон кийин өйдөгө кетүү күтүлүш керек. Если мен айткандай бул чилзе бара турган жерибиз 104, бирок айткандай эле илгери айтып жүргөм. Бир ай мурда 104ке чейин барып, андан кийин отскоку өйдөгө кайтышы мүмкүнбүз. Эгер болсо, же болбосо бизде анда ложный коррекция болушун күтсөк болот деп ойлоймун. Анткени так, азыр бизде ложный коррекция болсо, так, отскок болуп эле кайра эле бирке продажа болот, кайра эле өйдөгө жөнөшү мүмкүнбүз, ретест берип. Аны эстен чыгарбаш керек. Мен айткандай, по идее эле уровень баягы эле. Эми алтындын графикасын айтып коеюн. Алтында бул жерде бир күндүк графика менен караганда эле айтып коеюн. Бир күндүк графикада бул жерде аябай күчтүү покупка болуп жатат. Алтын всегда өзү турган актив. Бул да мындайча айтканда рисковый активден
депозитте сакташ үчүн киришет. Мисалы рисковый активге криптовалюта, биткоин кирет. Алардан акчасын чыгарып сразу алтынга салат. Анткени алтын мындайча айтканда ишеничтүү болуп эсептелинет. Трейдерлер үчүн мындай депозиттеринин кээ бирлери ошого телефондогу мындайча айтканда валютадагы алтынга сакташат көбү. Андан кийин физический алтынга сакташат. Азыр алтында бизде эч коррекция билине элек, только өйдөгө өзү күтүлүп атат. Может дальнейшем 5000 чейин чыгып кетиши мүмкүн. Аны күтүп турабыз. Мен айткандай эле, эгер продажа болуп түшсө, уровень зона покупкага 3456 болуп эсептелет алтындан. Буда всегда өйдөгө көтөрүлүү бар. Так. Эфирдин графикасын бир күндүк менен карап кетелик. Эфирде бизде азыр бул жерде дагы мен продажадан уже ийгиликтүү. Бул проторговкасын тешкен. Проторговка примерно 4300 болуп эсептелинет. Кийинки уровень покупкага биздики 3900 болуп калат. Андан кийин мындай караганда кээ бир трейдерлердин позициясы проторговканын 50%-ине коюлат. 50% дегенде мисалы баштан ылдыйга чейин жери. Мисалы 50% деп мынакей бул жерде эсептелинет. Fibonacci 50%, 0,5 дегени 50% болуп эсептелинет. Кээ бир трейдерлерге турат көбүнчөсү. Умный трейдер деп коет, алардыкы ошо проторговка болгон жердин 50%-ине мисалы продажа болуп келип, именно ошондон өйдөгө отскок болгондо көп көрөмүн. Муну карап турабыз. Азыр бизде по идее бул жерде шорт, мен оюмча. Так, азыр азиатский сессияда продажа. Лондондо уже ликвид алынган, Нью-Йорк алды. Эми азиатский сессиянын ликвидин алган күтүш керек биз по идее. Как раз ылдыйкы зонага жакын болуп калат экен. Буда деле примерно бизде эң нескизи үстүдө лонгто Лондондук алына элек. Мынакей өзүбүз көрүп турабыз. Отскок Лондондон барып кайра эле ылдыйга кайтышы мүмкүн. Если проторговка болсо, боковикте туруп калса. Аны карап турабыз. Бирок бул жерде четкий 1 сааттык менен караганда имбаланс зонасы бар. По идее имбаланска чейин барып Лондондон ликвидин алып туруп, анан ылдыйга кетиши мүмкүнбүз. Азыр точка ходко эч караштыра элекмин будан. По идее азыркы убакытта вообще шортко иштегенге болбойт, только лонгко иштеш керек. Ылдыйкы минимумдарга келгенде лонгко только покупка кылып алып коюш керек болду. Азыр мен бул жерден өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Шортко дезе любой жерден кирбей эле, мисалы нормальный таймфрейм 4 сааттык болуп эсептелинет. Ылдыйкы минимум уровень, самый главный уровеньдерге келгенде, мисалы уровень дегенде проторговканын 50%-ин болжолдоп, болбосо анын үстүнкү процентин карап коюш керек. Бара турган жер. Мисалы мен ошо келгенде покупкага лонгко иштеймин, шортко эмес. Азыр шортко көбүрөөк кирип алат да, уже болду, ылдыйга чейин до конца түшүп кете берет деп минуска кирип отура берет. Азыр только сезон, бычий сезон, только лонгтош керек. Криптовалютадан форекстен болсо ал только суббота күнгө чейин эле позиция кармаган болот. Андан кийин позиция чоң минуска кирип кетиши мүмкүн выходной күндөрү. Азыркы только криптовалютада суббота, воскресенье күнү анын позиция ачык кылып калтыра берсе болот. Форексте болбойт. Азыр мен түшүндүрүп айта кетейин, только бир сөз. Азыркы сезондо, бычий сезондо шортко иштегенге болбойт. Азыр бул шорт түшүү менин оюмча бул только ылдыйкы минимумдан кире алган. Мисалы бул жерден 4200дөн кирген, же болбосо бул проторговканын 50%-ине кире алган трейдерлерди, лонгко кире алган трейдерлерди ликвидация кылып, кайра жаңы набор кылып өйдөгө кетиш керек. Бул өзүмдүн оюм. Только лонг тарапта болуш керек азырынчараак. Азыр шортко кирбей, только лонгто туруш керек. Бул анализ өзүмдүкү. Өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Евро, доллар буда деле форекс боюнча эсептеп кеткенде, меники аватрейд болуп эсептелинет форекс. Бизде бул жерде четкий имбаланс бар. Даже эки тарапта да бар, мынакей. Бул тарапта да имбаланс, бул тарап менен кошкондо имбаланс болуп эсептелинет. Отскок
имбаланстын 50%-ин мындайга күтсөк болот. Бирок үстүндө ликвид бар, өзүбүз да көрүп турабыз. Азырынчараак сессия бизде Нью-Йоркский сессия экен. Лондондо ликвид алынган, өзүбүз деле так карасак болот. Бул 1 сааттык графикада лондонский сессия алынган, ликвид алынган. Значит, Нью-Йорк алып, эми бизге дальнейший ылдыйга күтсөк болот. По идее, ылдыйкы уровеньдерге чейин. Всегда мындай караганда Нью-Йоркто продажа экен бул жерде. Бул жерде деле Нью-Йоркто чоң продажа экен, почти сессия алынбаптыр. Бул жерде общий Лондондун даже азиатский, даже эски Нью-Йорк менен Азия Лондондун ликвидин алып сразу ылдыйга продажа болуп кеткен. По идее, бул жерде деле бул ликвидтерди алып туруп, бир аз имбаланска чейин көтөрүлүп, кайра ылдыйга продажа болушу мүмкүн. Муну жаттап турабыз. Даже мен муну сактап коеюн. Так, трейдинг вьюда сакталуу жанагындай бирөөгө жөнөтүү өзгөрүп калган экен обновлениясынан кийин. Так. Евро долларга түшүнүктүү болду. Эми доллар США, японский йен. Бул да всегда Азияда продажа, Нью-Йоркто продажа, сөзсүз Нью-Йоркский сессияда продажа болот. Менин оюмча бул ылдыйкы ликвидти алганга барат деген ойдомун. Муну продажага иштеп көрөм бул 1 сааттык менен. Бизде Азия, Лондон, Нью-Йоркто алына элек ликвид. По идее, бизде жакын ликвид бул 147 болуп эсептелинет экен. Боковикте жүрөбүз. Значит, бизге бара турган уровень менин оюмча болжолдогондо бул зона болуп эсептелинет. Бирок мен дальнейший муда ылдыйкы ликвид алынганга чейин продажа күтөмүн. Бул 1 сааттык графикада. Өзүбүз чоң тарифа менен караганда боковикте жүрөбүз. Доллар, японский йен. Так, муну түшүнүктүү болуш керек. Форексте азыр бизде ылдыйга чейин продажа болушу мүмкүн. Аны күтөбүз. Точка ходко киргенге дайынданам буда. Так, Solana. Так, Solana'da бул жерде мен имбаланстан отскок берет деген, бирок ал ишке ашпады. Биздин бара турган уровень как раз мен TikTok'то кээ бир видеолордон чийип койгом. Мынакей бара турган уровень деп 214 отскок берген уровень. Азыр бизге почти ликвидти алып, мынакей полношодой ликвид алган. 217-деги адан кайра отскок болуп сразу проторговкада жүрөт бул жерде. Бизде эң эскиси Лондондо сессия алына элек. Андан кийин Нью-Йорк алган ылдыйкы мындай чыкканда ликвидти. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Ылдыйкы ликвид алынды. Эми үстүңкү ликвид алганга аракет кылышы мүмкүн. Буда деле по идее уже зона, важный зонага келген. Муну 1-4 сааттык графикке карап коелук. Такого важный зонада, примерно важный зонасы кээ бир убактарда проторговканын 50% болуп эсептелинет. Бир айтып коеюн. Мисалы, проторговканын 50% дегенде бул зона тарап болуп эсептелип калат. Как раз бул жерде кызылып проторговка болгон экен. Мынакей тренд өйдөгө кеткен тренд бар ылдыйкы. Андан кийин астыңкы тренд. Значит, биздики ылдыйкы уровень 204 болуп эсептелип калат. Покупка, если продажа болсо, дальнейший продажа болсо, мен карай турган уровень 204 болуп калат. Аны күтүп турабыз. Так, анализ кимге түшүнүктүү болуш керек? Комментарий оюңуздар жаза кетиңиздер жана лайктан басып коюңуздар. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Азыр да бир айта кетейин. Азыр продажага иштебеш керек, только лонгко иштеш керек. Ылдыйкы важный минимумдарды карап көрүп, кайсы минимумга келсе, ошону карап жана жакынкы дагы кайсы минимум бар, ошолорду карап покупкага кирген жакшы. Азыр кээ бир трейдерлер жана жаңы үйрөнүп жаткандардын баардыгы
покупкага шортко кирип алат да анан минуска кирип жата берет өсүп кеткенден кийин. Азыр бул биток 112ге түшүп атканы мындайча айтканда скидка болуп атат. Покупкага кээ бирлер продажа кирет дагы позициясын жаппай коет, бул өзү түшүп кете берет деп минуска жата берет. Азыр мындайча пример айтып коеюн. Только важный уровеньдерди күтүп покупкага кирген жакшы. Биринчи мен айткан уровеньде келип отскок болгон, мынакей аны өзүбүз деле көрүп турабыз. Аны TikTok жана Telegram'дан көрсөңүздөр болот. Экинчи важный уровень мынакей 107 тарап болуп эсептелинет. Эгер продажа дальнейшем улам кете берсе, аны күтөбүз. Бирок бизде өйдөгө кеткен трендте мынакей бизде уже слом структура болду. Эми бизде бул жерде ABC тренди уланыш керек. Мен аны жөнөтүп коем. Бул видеону азыр графиканы полный тазалап, слом структура кандай болгон экенин жана волна Эллиота болду бул жерде. Ошонун ABC трендин жөнөтүп коемун. Так что түшүнүктүү болуш керек. Только покупкага иштеш керек. Азыркы сезондо только покупкага, лонгко иштеш керек.